Халкты COVID-19 каршы массалык вакцинациялоо боюнча улуттук план. Республикалык штаб тарабынан жарандарды массалык вакцинациялоонун экинчи этабынын стратегиясы иштелип чыккан. Улуттук пландын негизинде халктын 70%-ын же 2.187.417 адамды эмдөөдөн өткөрүү зарыл. Халкты массалык вакцинациялоо мезгилине карата бүткүл өлкө боюнча 846 убактылуу эмдөөчү жайлар ачылган. Алардын ичинен мамлекеттик медициналык мекемелер 599, жеке менчик медициналык мекемелер 10, жалпы билим берүүчү мекемелер 12, маданий спорттук 12, базарлар 30, ыкчам бригадалар 84. Вакциналарды сактоо үчүн республика боюнча облустук деңгээлдеги 7 атайын муздаткыч бөлмө жана райондук маанидеги 45 кампа бар. Синофарм өндүрүшүндөгү вакцина региондор боюнча төмөнкүчө бөлүштүрүлгөн. Бишкек шаарына 240 000, Чүй облусуна 200 000, Нарын облусуна 80 000, Талас облусуна 80 000, Ысык Көл облусуна 120 000, Ош облусуна 175 000, Ош шаарына 110 000, Жалал Абад облусуна 165 000, Баткен облусуна 80 000. Вакцинацияланган адамдар туурасындагы маалыматтар вакцинациялангандар реестрине киргизилет.